бюджет, жергиликтүү бийлик органдарынын бюджети кыскаруу мындай коркунучунда турду. Ал жерде дагы жогорку кеңештин бул кайрадан бюджет сакталды. Ушундай абалда көбүнчө жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасы ушундай абалга көп кептелет да, себеби дегенде үнү угулбай калат десек болот. Биздин үнү мына өкмөткө дагы, анан жогорку кеңешке дагы жетпейт. Мына ошондуктан биз ойлоп атабыз, кандайдыр бир механизмдер керек. Аны чогуу сиздер менен иштеп чыгышыбыз керек. Резолюция кабыл алынат, аны менен таанышсаңыздар болот. Ошол жака кошумча алынча бардык пикирлериңер стенограмма түрүндө дагы жазылып калат, видео түрүндө дагы. Бул өзгөчө маанилүү. Ошондуктан пикирлерди күтөбүз жана биз жөнөкөй иштей турган план түзөбүз деген үмүттөмүн. Азыр болсо мен тааныштырып койсом, негизи ушул конференцияга жогорку кеңештин кайсы депутаттары катышып атат, өздөрү дагы азыр Кенжебек Саттымкулович Бокоевду көрүп атам. Сөздү Кенжебек Саттымкуловичка берсем, өзүн тааныштыруу иретинде, конференцияны ачып берүү иретинде. Анан башка депутаттар болсо дагы алар сиздер менен учурашышат. Кенжебек Саттымкулович, микрофон. Рахмат, Айда Канчыбекова угулат экен. Саламатсыңарбы, урматтуу бүгүнкү конференциянын катышуучулары? Өзүм жакшы бир жаңылык болуп атат. Ушул пандемияга карабастан видео конференция болуп атканы биздин аягы келип, мына акыркы отурумдар болуп өттү. Ошону менен келдик десек болот. Бул 6-чакырышта биз жергиликтүү алдынча башкаруу жаатында парламентте кандай жумуштар жүрдү, эмне деген мыйзамдарды кабыл алдык, эмне бир өзгөрүү жасайлык деген боюнча мен ойлойм силер менен баарлашуу бул өтө жакшы маселе болуптур. Эми депутат каттар айтып чыгаруунун башчылары, төрагалары, депутаттары кошулуп отурса керек, таанышканда көрөбүз. Бирок ушул 5-чи да 6-чы чакырыштын депутат каттары ушул жергиликтүү алдынча башкарууга тиешелүү болгон бир нече мыйзам долбоорлорун алып кирип, алардан кээ бирлери бир нечелери өтсө, бир нечелери өткөн жок, бир нечелери болсо азыркы күндө да 1-чи, 2-чи, 3-чү окуу режиминде каралып аткандар бар. Ушулардын ичинен суроо жооп болгондо мен ойлойм, бир топ ишкендигибиз, что жергиликтүү алдынча башкарууга тиешелүү болгон мыйзамдарды биз токтотпостон алдыга жылдырып алып келе жатканга аракеттерди жасадык да. Мына мисалы карасаңыздар, ушул 6-чы, 5-чи, 6-чы чакырышта билесиңер, мамлекеттик ыйгарым укуктарды жергиликтүү алдынча башкаруу, мен өзүм инициатор болгон мыйзам долбоорун айтып берейин. Ал бүгүнкү күндө иштеп жатат. Ошонун негизинде республикалык бюджеттен бардык мамлекеттик ыйгарым укуктарды өткөрүүгө кеткен каражаттарды республикалык бюджеттен которуп берип туруш керек. Бирок ошол мыйзамдын аткарышы бүгүнкү күндө да толук өлчөмдө болгон жок. Ошону биз мына 6-чы чакырышта ушул комитетте карап, жумушчу топ түзүп, бирок тиги палатага алып чыгуу маселесинде калды. Андан кийин 16-чы жылы ушул эле жергиликтүү алдынча башкаруу органдарын текшерүүнүн тартиби деген мыйзамдарды жаңы мыйзам киргиздик. Ал 16-чы жылы кабыл алынды, бүгүн иштеп жатат. Текшерүүлөрдү азайтуу максатында жазга жумушчу топ түзүп туруп, комитеттин алкагында ушул мыйзам кандай аткарылып атканын Кыргызстан боюнча выборочно карап туруп, ал боюнча комитетке алып чыктык, бирок ошону кароого жетишпей калдык. Бул контроль иретинде да кабыл алынган мыйзамдарды. Анан кийин калат элем, бүгүнкү бир нече темалар бар экен. Ошол темаларда активдүү катышып, өз үстүнөн ар дайым активдүү болуп туруп, жергиликтүү жамааттарга, жергиликтүү алдынча башкаруу органдарына тиешелүү мыйзам долбоорлору жергиликтүү жогорку кеңешке келгенде милдеттүү түрдө ушул силерге тиешелүү болгон союздан, ассоциациядан корутунду алсын деген жобону мына акыркы изип кеттик. Жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамга жана жергиликтүү алдынча башкаруу жөнүндө мыйзамга. Бул чоң бир өзгөрүүлөрдүн бири болду. Мындан кийин урматтуу конференциянын катышуучулары, жергиликтүү жамаатка же болбосо жергиликтүү алдынча башкарууга тиешелүү болгон мыйзам долбоорлору келип түшсө, алар МСУ же ассоциациянын корутундусу менен келиш керек да, оң же терс корутундусу менен. Эгер андай корутунду жок болсо, ал мыйзам долбоор жогорку кеңештен катталууга жол жок десек болот да. Мына мен ойлойм, мындан кийин ушул союз МСУну биз бүгүн да катышып аткан долбоору келгенде силерден оң же терс корутунду менен гана кире турган кылып жазадык. Эми андан тышкары да бир топ мыйзам долбоорлор, закондорду киргиздик, аларды силер менен кошо карай беребиз. Дагы бир белгилеп турганы, ушул ар бир жергиликтүү кеңеште, айылдык кеңеште өзүнчө жооптуу катчысында мыйзам менен өттү. Бүгүнкү күндө ар бир айылдык кеңеште 21-31 депутат бар кеңештерде, чоң кеңештерде өзүнчө жооптуу катчыны алып баштадыңар. Бул да болсо депутат каттары, мына мен өзүм инициаторун ошол мыйзамдан мына алдыга жылуу болот деп ойлойм. Бирок көп ойлор ишке ашкан жок. Мисалы, айлыктан бери мынакей экинчи окууга киргизе албай койдум. Айда Канчыбекованын өзү күбө, бир нече жолу парламенттен көтөрдүм. Эмне үчүн биринчи окуудан өткөн мыйзам экинчи окууга 3,5 жылдан бери кирбейт деп. Бирок мен себебин билбейм, кирбей калды. Бул өкүнүчтүү, бирок ал кийинки чакырылышка калып калды. Анда эмесе мен рахмат.
Кенжебек Саттымкулов жана мен дагы толук оюмду айта албай калыпмын. Чачыранды болуп атат деп атабыз. Сиз мына корутундуу жөнүндө айтып атасыз. Ошондуктан бардык жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасындагы бардык тараптар ушул союз аркылуу өзүнүн үнүн билдирсе деле биз ошол чечимге келип атабыз негизинен. Анда мен сөздү азыр өкмөттүн аппаратынын өкүлүнө берем. Анда даярданып турсун. Дагы бир жаңылыктар болду. Мына жакында эле жергиликтүү айылдык кеңештерге жана мектеп директорлору жана Улбай жатат Айда Камчыбекова. жана медицина жетекчилери ошолор атайын кабыл алган. Жана 30% өкмөттүн аппаратынын өкүлүнө сөз берем. Гамсумонун өкүлүнө сөз берем. Болбосо Чанчаров Бактыбек Асаналиевич, жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзунун башкармалыгынын төрагасы, Орловка шаарынын мэри. Аида Камчыбековна. Угулуп атабы? Аида Камчыбековна. Мени угулуп атасыздарбы? Да. Амурбек Бадыевич, угулуп атат. Кечирип коюңуз, Аида Камчыбековна. Бүгүн тилекке каршы өкмөттөн дагы, Гамсумодон дагы катышуучулар жок. Себеби алар биз кайрылган уюштуруу бөлүмүнүн бардык аппараты самоизоляцияга чыгып орго байланыштуу. Гамсумон төрагасынын орун басары дагы ооруп алда үйдө экен. Биздин союздун төрагасы дагы катыша албай калды. Ошондуктан кечирим сурайм катышуучулардан. Ошондуктан эгерде мүмкүн болсо мен уланта берейин. Уланта бериңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Айда Камчыбековна, Кенжебек Саттымкулович. Мен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын атынан, бүгүнкү катышкандардын атынан сиздерге чоң ыраазычылык билдирип кетип атам. Бүгүн ушул биздин жолугушууга катышып бергениңиздерге. Албетте 6-чы чакырылыштын депутаттары бир топ биздин жергиликтүү өз алдынча башкарууларга, жергиликтүү коомчулукка кабыл алуучу мыйзамдарда бир Саттымкулович айткандай, Айда Камчыбек сиз айткандай ушул көп маселе чечилип калды. Бирок дагы эле ушул көйгөйлөр бар, дагы эле ушул маселелер бар чечиле турган. Кенжебек Саттымкулович айткандай, быйыл болбосо да кийинки чакырылышта балким чечилип калар. Биз ошондуктан былтыр баштаган бир жумушубуз бар эле. 2 демилге менен чыкканбыз. Ушул жыл сайын жергиликтүү өз алдынча башкарууларда ушу кабыл алынган мыйзамдардын таасирдүүлүгү боюнча жана ушул кабыл алынып аткан мыйзамдардын мыйзамы боюнча бир сунуштарды киргиздик эле. Ошол боюнча мына билесиздер, доклад даяр болуп жыл сайын берилүүчү. Каратып келгенбиз. Эми мындан ары дагы ушул маселени улантайлы деген ой менен бүгүн дагы сиздерди ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруулар менен жолуктурайлы деген демилге менен чыктык. Ошондуктан рахмат катышып келгениңиздерге. Мен анда ушул бүгүнкү программабызды тааныштырып кетсем, 2 маселе боюнча 2 презентациябыз бар. Биринчи бул мыйзамдардын жергиликтүү коомчулуктун өнүгүүсүнө тийгизген таасири тууралуу Жогорку Кеңешке жыл сайын берилүүчү баяндама, Кыргыз Республикасынын жана белүүсүн жакшыртуу инструменти. Бул презентация менен өнүгүү саясат институтунун төрайымы Надежда Николаевна Добрецова чыгат. Жана экинчи маселебиз бул Жогорку Кеңеште мыйзам долбоорлорун талкуулоо учурунда жергиликтүү коомчулуктун пикирин эске алуу деген бир баяндамабыз бар. Бул боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзунун эксперти Айнура Чандыбаева айтып берет. Мен сиздерден суранарым, урматтуу катышуучулар, ушул 2 баяндаманы жакшылап угуп, анан талкууга катышып даярдаганбыз. Андагы буюрса толуктайбыз сиздердин бүгүнкү айткан сунуштарыңыздар менен. Майдаланбай ушул 2 маселенин үстүнөн айтып, ушул Жогорку Кеңештин депутаттарына ушул жаңы созувка болобу, азыркы мүмкүнчүлүгү болобу, ушул жана биз биринчи сунуш кылып аткан баяндамабызды бир ага статус берүү маселесин чечсек, ушул мындан ары дагы кийинки созувка да оңоюраак болот деген ойдобуз. Ошондуктан мына экинчи маселе боюнча мен анда баштай берейин. Биринчи сөздү ушул өнүктүрүү саясат институтунун төрайымы Надежда Николаевна Добрецовага берейин, презентациясы менен чыгат. Здравствуйте, уважаемые участники. Меня слышно? Ирина, подтвердите, пожалуйста. Надежда Николаевна, да, вас слышно. Можете начинать. Да, сейчас Ирина включит мою презентацию. Я постараюсь очень коротко. Пока Ирина включает, я бы хотела начать с большой благодарности руководителям и сотрудникам органов местного самоуправления. Я не знаю, возможно, мы прекрасно знаем, что вы вместе с медиками и милиционерами стоите сейчас на защите нашего населения. И, к сожалению, о медиках и милиционерах в стране говорят много,
но вот об органах мы знаем, что вы делаете и обходы, и проводите санитарную обработку, дезинфекцию, обеспечиваете посты юртами, вагончиками, питанием, закупаете из средств местного бюджета необходимые материалы, пытаетесь помочь, что мы Союз МСУ мы будем просить и Джугурку Кенеш, и правительство, и президента, чтобы вместе с медиками и врачами, которые защищают население нашей страны, всегда вспоминали и органы местного самоуправления и выражали им благодарность за презентацию к докладу. Я думаю, что многие из вас уже знают, что это такое. Мы к вам обращались по этому поводу, но начать хочу вот с высказывания одного из действующих глав Айлакмату доклада в прошлом году. Он сказал, что это нужно нам самим, органам местного самоуправления, и это нужно Джугурку Кенешу, потому что нужен канал прямой связи, чтобы поправить ошибки и несовершенства законодательства. И депутатам Джугурку Кенеша такая связь и усовершенствовать, улучшить их при необходимости. И особенно важно, по мнению вот этого главы Айлакмату, что доклад делается от имени всех органов НСО. Потому что когда один на его исполнение, то это выглядит просто как чье-то личное или узкое предложение или жалоба. А когда выступает Союз МСУ от имени всех органов МСУ, это уже системная оценка со стороны большой части управления, и там местного самоуправления будут услышаны. Но и в целом в ходе подготовки прошлогоднего доклада мы выяснили, что органы МСУ считают, что их мнение слабо учитывается при отчете правительства перед парламентом. А на самом деле вообще индикаторов по нет. 60% органов местного самоуправления вынуждены по тем или иным вопросам обращаться напрямую в Джугурку Кенеш или в правительство по поводу законов, и при этом половина заявляют о том, что они не получают ответа. Но ответа в смысле реакции на виде изменений и улучшений законодательства они не получают. При этом и для самих государственных органов индивидуальное общение с каждым органом местного самоуправления создает административную проблему. Понятно, что 4 поодиночке по очереди начнут ходить в правительство Джугурку Кенеш и в министерство, то это, в общем, создаст коллапс системы управления. Поэтому все это говорит о том, что нужен новый канал взаимодействия, и вот в отношении совершенствования законодательства, исполнения контроля может стать доклад о воздействии законодательства на развитие местного самоуправления, местных сообществ, который Союз местных самоуправлений от вашего имени, от имени органов МСУ будет представлять парламенту. У этого доклада есть 3 основных миссии, или, как сказать, 3 основных задачи. Заключается в том, что доклад будет содействовать Джугурку Кенешу в исполнении контрольной функции, совершенствования законодательства, которое напрямую влияет на местное самоуправление, и будет обеспечивать учет интересов органов МСУ в меняющемся законодательстве. Есть вторая задача или миссия, это техническая, которая с депутатом Джугурку Кенеша целостную картину о развитии местного самоуправления. А для Джугурку Кенеша, для президента и для правительства проблема в том, что они не видят местное самоуправление целиком. Они видят только... Почему так происходит? Потому что сами вопросы, которые влияют и связаны с местным самоуправлением, они раскиданы по системе управления. Формирование выбора у ЦИКа, местные бюджеты у Министерства финансов, административные вопросы у государственной кадровой службы. И если вот захотеть увидеть картину, как выглядит и что происходит с местным самоуправлением сегодня в целом, никто в стране эту картину не покажет. Поэтому в докладе мы еще пытаемся всем этим вопросам в одном месте, для того, чтобы у верховной власти было целостное представление. Ну и коммуникационная задача или миссия – это дать возможность органам МСУ представить свое обобщенное мнение о воздействии законодательства и укрепить вот эту связь Джугурку Кенеши как власти с системой местного самоуправления. Пока вот эта связь довольно слабая. А в этом году, это уже второй доклад, который мы готовим, в этом году оценку в докладе получили 22 закона, которые напрямую влияют на воздействие местного самоуправления, которые вы, я надеюсь, видите на экране. Это Конституционный комитет, комитет по бюджету и финансов, Аграрный комитет, Социальный комитет, комитет по правопорядку и по экономической и фискальной политике. То есть мы отбирали, сначала у нас был большой, затрагиваются полномочия, условия работы органов местного самоуправления. А потом мы проводили анкетирование с вами. Спасибо вам большое, что большое число органов местного самоуправления заполнили анкету. И эта анкета позволила выбрать законы, которые органы местного самоуправления считают наиболее важным оценить. И вот в отношении этих как раз 22 законов будет написан, сейчас уже готовится доклад 2020 года. И он охватит общего доклада, и он охватит фактически период всей работы, весь период работы созыва.
начиная с 2016 года и заканчивая вот 2020 годом, самые главные и самые важные законы. В прошлом году... Надежда Николаевна, я извиняюсь, чуть помедленнее можете говорить, вы пропадаете при быстром разговоре. Хорошо. Извиняюсь. Я просто пытаюсь экономить время, и поэтому говорю быстро. Постараюсь Просто помедленнее. качество теряется. В прошлом году, когда был подготовлен доклад, то есть ставить своей целью кого-то в чем-то обвинить или сказать, что там кто-то плохой, правительство плохое или еще кто-то плохой, а доклад ставит своей целью понять, а как работают законы, есть ли то, что можно с ними сделать. И поэтому сам процесс разработки доклада, он включает не только сами органы местного самоуправления, но еще и государственные органы, исполнительную власть. Мы подготовили этот доклад, мы отправили проект доклада 16 государственным органам, которые больше всех взаимодействуют с органами местного самоуправления. И мы всех пригласили к обсуждению для того, чтобы в Джугур-Кукинеш доклад пошел, что позиция органов местного самоуправления, она может быть тоже не всегда объективной. Есть обстоятельства непреодолимой силы, есть необходимость учитывать баланс интересов, есть общие национальные интересы. И как бы поэтому, чтобы учесть все эти доклады с госорганами, в октябре состоялось это обсуждение. Те, кто хотели, пришли и высказывались, и комментировали. Активными были государственная кадровая служба, активными были госагентства по делам местного самоуправления, Министерство финансов, частично от 6 государственных органов, список вот вы видите на экране. И надо сказать, что в целом все государственные органы поддержали идею доклада. Они тоже все понимают, что Джугур-Кукинешу принимать сбалансированные законы. В одном месте узковедомственный подход заставляет принимать решения вот с учетом интересов одного ведомства, через месяц вылезает проблема по линии другого ведомства. Поэтому в целом доклад был поддержан госорганами. И их отзывы и альтернативные мнения были в нем размещены. Доклад в Джугур-Кукинеше, к сожалению, депутатов было очень мало. В основном были сотрудники аппарата. И еще вот, спасибо большое Кенжебеку Сатанкуловичу Бакоеву, мы вынесли этот доклад и методологию на рассмотрение Конституционного комитета, и методологию, и необходимость разработки доклада, и даже вынес решение о создании рабочей группы, но вот таинственным для меня образом, я как гражданин не понимаю, как такое может произойти, но решение осталось устным. Оно не было оформлено в письменном виде, и поэтому не вступило в законную силу, и может происходить, но вот факт остается фактом. Мы надеемся, что это какое-то единичное явление. И вот теперь, если перейти непосредственно уже к оценке законов, я в своей презентации приведу с полным списком и с полным текстом докладов, будет буквально вот через несколько недель возможность у всех ознакомиться. Но я вот эти два примера приведу для того, чтобы было понятно, каким образом выглядит эта оценка. И очень важно отметить, что в своей оценке органы местного самоуправления говорят не только о проблемах, а они создают законодательство, и это очень важно, потому что по большому счету, по совокупности, органы местного самоуправления позитивно оценили работу созыва. То есть большую часть законов, больше половины органов местного самоуправления считают полезными и прогрессивными. Но в то же время в отношении многих от тех трудностей, которые возникают при реализации. Вот, например, закон, который длинно называется, но суть его сводится к предоставлению вот бесплатных правовых консультаций гражданам в органах местного самоуправления. Но больше половины оценивают закон позитивно и говорят, что да, закон прогрессивный и нацелен на защиту интересов граждан, потому что для граждан важно получать это. Есть целый ряд проблем, которые фактически очень сильно препятствуют реализации этого закона. Но здесь и невозможность управлять своим штатным расписанием, отсутствие штатной единицы юриста в органах местного самоуправления, что невозможно даже по договору нанять юриста. Квалифицированных юристов на местах, особенно в сельской местности, тоже не хватает. И низкая заработная плата не позволяет привлекать специалистов высокой квалификации. И, к сожалению, ситуация на местах часто сводится к тому, что органы местного самоуправления формально исполняют эту функцию, то есть они фиксируют любые обращения. За справкой человек пришел, его записывают как получившего правовую консультацию, но это не значит, что органы МСУ такие плохие. Это значит то, что механизм исполнения закона до конца не был продуман. Как раз здесь возникает вот этот узкосекторный разрыв
полномочиями, ресурсами финансовыми и административными не обеспечили. Следующий закон, тоже для примера, который я приведу, их всего будет 2 этих примера, это закон о порядке проведения проверок. Конечно, подавляющее большинство органов местного самоуправления приветствуют этот закон и считают, что он был крайне необходим, и это была личная инициатива Кенжебека Сатанкуловича Бакоева, за что им большое спасибо, о проблемах, которые возникают. И очень большая проблема в том, что нет никакой ответственности у людей, которые пишут заявления. Можно писать по одному и тому же поводу заявления бесконечно, и проверки будут продолжаться бесконечно и так далее. И в то же время влияние. Сама структура оценки, вот это я привожу только верхнюю часть этой оценки, где мнение непосредственно органов местного самоуправления. Дальше к каждому закону идет разъяснение, уже включая анализ экспертов, включая объективные какие-то данные, мнения самих государственных органов, если они пожелали ответить на эти мнения. И поэтому депутаты, глядя на эту оценку, имеют возможность увидеть и что думают органы местного самоуправления, и что на их мнение отвечают государственные органы, и как это выражается в объективных показателях. Такой оценки законодательства, системной оценки, у нас пока в стране не было. По результатам подготовки прошлогоднего доклада, рекомендации или обращения в адрес конкретных комитетов с просьбой решить часть проблем в законодательстве, которые были обнаружены в ходе подготовки доклада. Я не буду здесь зачитывать все эти рекомендации сейчас, потому что, может быть, проблема со звуком, и для того, чтобы не тратить ваши... Те, так скажем, больные места для органов местного самоуправления, на которые они обращают внимание парламента, показывая ему, что нужно изменить, чтобы хорошие в целом законы все-таки начали работать на местах в полную силу. Но на одной рекомендации или прямо крике души я должна остановиться подробнее. Вопросов местного значения без подкрепления ресурсами. Мы регулярно, постоянно сталкиваемся с законодательными инициативами, как со стороны правительства, так и со стороны самих депутатов Джугурку-Кенеша, которые пытаются включать в перечень вопросов местного значения все новые и новые вопросы. И здравоохранение уже мы туда хотим включить. Это некая плохая традиция у правительства, у системы управления, что если уполномоченный орган не знает, как решить вопрос на местах, не хватает у него чего-то там, понимания или ресурсов, или людей, то он думает, что можно просто взять и переложить этот вопрос на органы местного самоуправления, снять с себя ответственность, и все будут считать, что вопрос решен. И при этом в большинстве случаев к таким законодательным инициативам пишется, что средств из республиканского бюджета не требуется. Это самообман, потому что при такой тенденции, если дальше так и пойдет, можно сложить на местное самоуправление все что угодно. Денег не дать, считать, что вопрос решен, но по факту-то вопрос не решится. Органы местного самоуправления, уже видя это количество вопросов, которые они должны выполнять, понимая, что у них нет ресурсов и на исполнение всех этих вопросов, просто закрывают глаза, закапывают это в бумагах, и так и будет дальше, если мы бесконечно будем делать. Существует статья бюджетного кодекса, которая напрямую запрещает это делать. Нельзя передавать полномочия без финансов. Но почему-то все Кенеш нарушают это требование. А по факту страдают не государственные органы, не даже сами органы местного самоуправления. Страдают граждане, потому что фактического решения вопроса при этом не происходит. Здесь мы уже поднимали вопросы. Еще раз я хочу поднять вопрос, что нужно вообще за этой частью со стороны бюджетного комитета и просто вето выставлять на любые законодательные инициативы, которые расширяют вопросы местного значения без соответствующего финансирования. Но пока опять же, я думаю, что это происходит не потому, что кто-то кому-то хочет навредить или сделать хуже, а это происходит потому, что, опять же, не видна картина целиком. Дети в трудной жизненной ситуации, нужно им помочь? Нужно. Люди, освободившиеся из мест лишения свободы, нужно им помочь? Нужно. Здравоохранение по работе с ВИЧ-инфицированными туберкулезом, нужно этим заниматься? Нужно. Кто ближе всех к этим людям? Органы МСУ. И следуя этой логике, это все происходит и происходит не понимается. И последний у меня уже что касается самого доклада как инструмента, как я уже сказала, некоторые комитеты его поддержали, но для того, чтобы он заработал в полную силу, докладу нужен статус, даже не самому докладу нужен статус, а нужно, чтобы Джугурку-Кенеш в рамках своего доклада, потому что, по большому счету, депутаты заинтересованы в том, чтобы понять, как работают принятые ими законы. И кроме того, доклад как мероприятие
пошел план действий по построению открытого парламента. Поэтому вот следующим шагом мы считаем доклада методологию. Вот если хочет Жогорку Кеңеш, чтобы по другой методологии происходила оценка, это все возможно в том случае, если Жогорку Кеңеш становится заказчиком. И очень важно еще определить реакцию Жогорку Кеңеша на эти рекомендации, чтобы они не оставались неуслышанными. У меня все. Спасибо, Надежда Николаевна. Урматтуу коллегалар, презентация бүттү. Сиздер бул боюнча дагы бул маселе боюнча жыл бою угуп келгенсиздер. Сиздер менен дагы талкуулаганбыз. Ошол боюнча бүгүн талкууга өтсөк, ушул талкууга катышам деген алдын ала каалоочулар бар болчу. Ошондо дагы катышуучулар болсо жазсаңыздар, айтсаңыздар. Азыр Данияр Астаров, Москва район Петровский айыл өкмөтүнүн башчысы. Барбы? Данияр Астаров. Саламатсызбы? Барсызбы? Анда сизге сөз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү күнү жакшы шарт түзүп бердиңиздер. Сиздерге ыраазычылык билдирем. Анткени ушундай кырдаалга карабай, ушул көйгөйлөрдү кеңешип чечип алсак деген ой абдан жакшы. Биринчиден ошо Кенжебек Сатмбековичке ыраазычылык билдире элем. Бул киши Жогорку Кеңештен айыл өкмөттөрүнүн деңгээлинде болот дагы талкууга катышып атабыз. Ал жерден да барып, мисалы жаңы айтылып кеткен доклад негизинде ыйгарым укуктар боюнча мыйзам кабыл алынган. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бул мыйзамдын иш жүзүнө ашышы абдан көйгөйдү туудуруп турат да. Биз жеринде биздин милдетибиз. Мисалы 2019-га бюджет кабыл атканда республиканский, ошондо да талкуусуна катышып, анда министрликтин башчысына Касым Алиев ошол кишиге суроо бердим эле. Ыйгарым укуктарына канча каражат карадыңар дегенде 550 миллион деди эле. Бүгүнкү күндө ошол ошолор эле каржылап атат. Калгандар ачык бойдон турат. Келишим түзгөнбүз кээ бирөө менен. Ошол маселелер, ошол көйгөйлөр чечилбесе, негизинде көп да. Мисалы жанагы дарыгерлер алып бара турган кээ бир мыйзамдарды көтөрүп, бүгүнкү күндө ушул айыл өкмөткө таңалбай турган кетти. Юридикалык консультация боюнча. Чынын айтканда, Кыргызстанда 453 айыл өкмөттүн 83% бул дотациядагы айыл өкмөттөр. Анан биз дотацион айыл өкмөт болуп саналбайбыз, бирок бизге штатка келип иштейм деген юристтер өзү аз. Мыйзамда чектөө коюлган. Муниципальный служащий не имеет права заниматься другой деятельностью, кроме преподавательской. Ошол чектөөнү алып койсо, жакшы адвокаттар келип элге консультация берип турмак. Бирок ошол маселе көйгөйлөр көп. Ошону чогуу карап чечип, ошондой мезгилдер болуп атат. Макей 22 мыйзамга жакшы өзгөртүүлөр киргизилип атат. Жакшы кандайдыр биз менен кеңешип, айыл өкмөттөрүнүн дагы оюн угуп иш алып барылып атат. Ошондон улайын, буюрса дагы ушундай көп форматта жолугулар болсо, кеңешчи моменттер болсо, кеңешкенге сиздер менен силердин оюңарды укканга дайынбыз. Рахмат. Дагы талкууга катышам деген Нарын районунан 10 айыл өкмөттүнүн башчысы бар. Молдосалиев Автандил. Барсызбы? Автандил Жыргалбаевич, барсызбы? Элина жокпу? Бар. Анда сизге. Саламатсыздарбы? Бүгүн жакшы күн болуп турат. Баары сөзүбүздүн оюбузду пикирибизди айтууга мүмкүнчүлүк түзүп турат. Барыңыздарга чоң рахмат. Биз урматтуу депутат мырзаларга, айымдарга кайрылып кетет элек. Ушул биздин ишти бизге болушуп, биздин көйгөйлөрдү чалдырып келген эле ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзу. Жогоруда Бокоев Сатмбек мырза жакшы айтып өттү. Ушул союздун пикирин алып, андан кийин мыйзам токтомдорду токойлоо деп. Буга мен кошулат элем да. Анан бизде кесиптешимде айтып өттү, өтө эле көп болуп кетти. Бизге ушундай бир ашыкча, кошумча жумуштарды берип эле кыйналып атабыз да. Анан айтылса эле ошол эле МЧС, МВД саламатсыз баягы забортом калып калат экенбиз. Айтайын деген бул COVID-19-да көрдүк. Ушул постторду коюп, чын эле тамак ашын баарын биз уюштуруп, ошол жерде түзмө-түз контактта биз жүрдүк, бирок биз жөнүндө эч ким мамлекет да айткан жок, бийлик да айткан жок, биз унутта калып калдык. Экинчи нерсе, ушул биздин аткарып аткан ишибизди түз эле ушул өкмөткө берсек деген ойдомун да. Себеби районго беребиз, район алып областка берет, область өкмөткө берет. Өкмөт болсо Жогорку Кеңешке отчет берер де, биз жөнүндө бир сөз сүйлөшпөйт. Айыл өкмөттөр жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары муну жасап атат, мындай кылып атат деп бир да сөз айтышпайт. Баягы эле каржы министрлиги, бажы ушинтип эле кетип атышат. Ушул областьда жок эле да, колдон келсе ушуну жоюп салсаңыздар деле жакшы болот эле. Анан штаттык бирдик боюнча кыйналып келатабыз. Кесиптешим айткандай, юристтер жок бизде. Баарыбыз деле юрист эмеспиз. Көп жерден ушу чайналып калат экенбиз. Юридикалык баягы билимибиз болбогондуктан жер болот, ар кандай маселелер болот. Ошол жерлерден биз ошол жагынан да бизге жардам берсеңиздер демекмин. Анан президенттин 2 жылдан берки аймактарды өнүктүрүү жылы деп атпайбы? Ошого мен айтайын деген урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары, кечиресиздер, бир кадам астыга, 2 кадам артка түшүшүңөр. Аймактарды өнүктүрбөй эле бизнесмендердин, ишкерлердин, НДСтердин түшүрүүнүн эле үстүндө иштедиңер.
бизге болсо эч кандай жардам болгон жок. Ушул жагында келечекте көңүлүңөргө алат деп баягы терең ишеничтебиз. Анан Союз МСУга колдоо көрсөтүп берсеңиздер деген терең баягы өтүнүч бар эле. Рахмат. Аттан Битебалбаевич, рахмат. Кийинки сөз Аламүдүн айыл өкмөтүнүн башчысы Найзабек Асанбекович Көлбаев. Найзабек Асанбеков, барсызбы? Найзабек Асанбекович. Барсызбы? Ооба, бар болчу азыр микрофон күйгүзүп алсын. Жок болсо башка каалоочулар барбы? Ушул маселе боюнча пикир алмашуу боюнча. Өмүрбек Батыевич, бар отурат Найзабек. Найзабек Асанбекович, у вас технические проблемы, да? Кошумчаласак болобу? Ооба. Айта бериңиз, айта бериңиз. Могул жерден жанагы негизги көйлөнүн ичинен Конституциянын 113 беренесине келип, милдеттерди так бөлүп берсе да, ошол жагына да көңүл бурсак. Мына жерден келел өкмөт да бар. Бүгүнкү күндө айлык маянанын аздыгынан ар бир үйдө айыл өкмөттө вакансиялар бар. Орто эсеп менен бир 3 вакансия бар барыбыз делечи. Бул неден эмне себептен болгон? Анткени Туман өкүлү жок экен. Былтыр ушул маселе талкууланды эле, штат бирдиктерди биздин өзгө берсеңер, биз кайсы бизге керек, кайсысы кереги жок, өзүбүз могул жерден кеңеш менен талдап туруп эле чечип алсак деген ой болгон. Анан могул жерде мен кеңештин чини боюнча маселе бүгүнкү чейин ачык турат. Ошондо карап берсеңиздер. Рахмат. Бул боюнча мен сизге жооп катары айтып коеюн. Кенжебек Саттымкулович отурганына байланыштуу. Бул боюнча жогорку кеңештин токтому бар. Ошол 451 токтомго өзгөртүү киргизип, штаттык бирдиктерди айыл өкмөттөрдүн өздөрүнө берүү маселеси. Тилекке каршы буга чечилди. Тиги чин боюнча дагы мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген. Бул дагы азырынча ушул каражатка байланыштуу бул өкмөттүн да чечими керек болуп турат. Бул эми чечиле турган болуп калды, себеби жакынкы арада комиссия түзүлдү. Ушул комиссия карап туруп андан буюрса мында чечилет. Найзабек Асанбекович бар болдубу? Найзабек Асанбекович жок болсо да кара балта чыгып аткан сүйлөйм деген. Барбы? Ооба, бар. Азыр болсо технический подключениеси болбой микрофон иштебей атат дейт. Мага чалып байланышка чыгып атат, сүйлөйүн деп азыр эме дайындаптыр, бирок туташтырып албайт. Башка каалоочулар барбы анда? Сүйлөсөк болобу? Уруксат сүйлөсөк. Кара балта сүйлөй бериңиз. Угулуп атабы? Угулуп атасыз. Саламатсыздар, бүгүнкү онлайн катышуучулар конференциянын көптөгөн биз Кара Балта шаардык кеңешинин депутаты Рыскулбек Мурмат. Бүгүнкү күндө көптөгөн маанилүү суроолорду көтөрүлдү. Биздин жергиликтүү кеңешке терс таасирин тийгизген 6 чакырылыштын депутаттарын кабыл алган мыйзамдарын талкуулап кетсек, биринчиден ошол көптөгөн маселелерге макул болом. Эң негизгиси биздин ошол өзүбүздүн Кара Балта шаарга терс таасирин тийгизген бул мыйзам НДС боюнча. Анткени подоходный налогду жылдан жылга бизге жергиликтүү кеңешке көбөйтүп, налог с продажды мыйзам кабыл алынган. Ошондон улам Кара Балтада 2016 жылдан 2020 жылга чейин 20 жылына салыштырмалуу бул өтө чоң айырмачылык болуп калып атат да, налог с продаж менен подоход налог өкөнүн айырмасы. Ошондо бизден жергиликтүү бюджеттен 70 миллионго чейин азаюу болду да ушул. Чоң предприятиялар, мисалга алып кетсек, конкретно Жумда предприятиясы НПЗ баарыбыз билебиз, ушу Кара Балта шаарында жайгашкан. Ушундай чоң мекемелерден Кара Балталык шаардык кеңешке бюджетке эч кандай шалым кошулбастан бүт республикага кетет, бирок зыянын жергиликтүү эл тартып атат да. Ошондо жакшы болмок да, көңүл алып же бир социалдык развитияга бир пакет бөлмөбү же. Бүгүнкү күндө ушундай бул бир эле мисал келтирдим да. Кара Балтада көптөгөн мекемелер, предприятиялар иштейт, бирок бардыгы налог с продаж безналичный форманы 0% кабыл алгандан кийин бардыгы республикага кетип, жергиликтүү бюджетке эчтеке кабыл албай калып атат да. Ошол көйгөйлүү маселе болуп атат. Рахмат. Дагы каалоочулар барбы? Бизде бар. Презентация өтө берсек, кандай дейсиз? Азыр мына дагы бирөө сүйлөйм деп атат, угуп коелу, жантан бери. Саламатсыздарбы? Кеңештин депутаты. Уруксатты? Айта бериңиз. Бизде да мына биринчи маселе боюнча, экинчи маселе боюнча даярдандым эле. Биринчи маселе боюнча да айтып коеюн дедим эле. Мына калып жүрүп атпайбы? Бизде мына айылдык кеңештер арасында, местный жергиликтүү кеңештер ортосунда да биз токтомдорду кабыл алабыз. Токтомдорду кабыл алууда мурда
жылдары юстиция обул юстиция мына токтомдор жүргүзүп берет эле да. Азыр токтомдорду биз өзүбүз кабыл алабыз, өзүнүн ою жүгүрт, өзүнүн ченемде. Бизде эч кандай мындай болот, андай болот деген жок да. Ошо укуктук экспертиза жүргүзүүнү дагы атайын кайсы бир органга коюп койсо, анан биз балким ошо токтомдорду келечек үчүн туура эмес кабыл алууда эhtiyat болуш үчүн, сак болуш үчүн ошо бир аз болсо да биз үчүн келечек үчүн жакшы иштер кылмакпыз да. Асанбек Тургунбаевич, союзда юристтерибиз бар. Андай экспертиза катары жүргүзбөсөк дагы кеңешибизди айтканга даярбыз. Бизге да жөнөтүп турсаңыздар болот. Найзабек Асанбекович барбы? Же чыга албадыбы? Элина. Найзабек Асанбекович жазды барды жайында деп. Найзабек Асанбекович угуп атасызбы бизди? Өмүрбек Бадыев, саламатсызбы, кандай, жакшысызбы? Айта бериңиз. Айта бериңиз, жакшы болуп атат Найзабек Асанбекович. Угуп атасыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, Өмүрбек Бадыев, урматтуу уюштуруучулар, урматтуу Жогорку Кеңештин депутаттары. Мен суроомду расмий тилинде сурасам болот эле, уруксат берсеңиздер. На сегодняшний день в рамках административно-территориальной реформы с 2018 года у нас объявлен годом развития региона. И вот хотел бы спросить вопрос в следующем. Для исполнения и реализации регионального развития именно по административно-территориальному устройству, уважаемые депутаты Жогорку Кеңеша, то есть не исполняется в этой части, как бы усилить работу. То есть я вопрос свой хотел бы конкретизировать тем, что на местном уровне, на местном административно-территориальной единице ни одна территория на сегодняшний день в части укрупнения аильных аймаков, эта работа не проводится на должном уровне. И это является очень важным моментом. Это недоработка на уровне правительства или на уровне Жогорку Кеңеша. Жебек Садымкулович, саламатсызбы? Да, вот он. У меня связь пропадает, что-то со связью проблема. Все хорошо слышно. Связь пропадает. Вас слышно, Найзабек, сүйлөй бериңиз. Вопрос следующий. В целях развития регионального развития, для укрупнения аильных аймаков, на сегодняшний день эта работа очень практически сведена к нулю. Она не проводится. В соответствии с законом об административно-территориальном разделении. Задали вопрос? Да, это вопрос, да. Я внимательно прочитал аябай мындай баяндаманы окуп чыктым да, бирикме дайындаган баяндаманы. Ошол баяндаманы окуган жыйынтыктардан чыккан суроом пайда болот да, бул административдик территориалдык уюштуруу боюнча айыл өкмөттөрдү бириктирүү жана мындай кандай десем, ошол багытта бир иш алып барган нерселер токтоп калды да. Мага уруксат бересиңерби? Жебек Садымкулович, кандай дейсиз? Сиздин ой пикириңизди бир угайын дедим элем да ушул боюнча. Өмүрбек Бадыевич, уруксат бересиңерби? Алло, Өмүрбек Бадыевич. Кенжебек Садымкулович. Слышно? Кенжебек Садымкулович, все слышно? Да, я вас слышу. Да, Меня слышно? Да, рахмат. Урматтуу коллегалар, мен айыл өкмөттөрдүн баарын өзүмдүн коллегаларым дейм, анткени өзүм да сиздер сыяктуу жетектеп иштедим. Ошондуктан силердин эң кыйын жана опырталдуу мындай жумушуңарга мен ар дайым Жогорку Кеңештен турсам да жардам бергенге аракет кылам. Мына ушуларга чейин бир нече суроолор болду. Уруксат берсеңиздер, мен өзүмдүн оюму айтып кетсем. Мынакей баяндама боюнча айтайынчы. Баяндама боюнча комитеттин чечими чыккан. Уважаемая Надежда Николаевна, вы знаете, присутствовали или нет, я инициировал этот вопрос в комитет. Он был рассмотрен, этот вопрос, на заседании комитета. Я вот тоже, так же, как и удивляюсь, почему не было письменного решения, то есть вам вручено письменное решение. Я думаю, председатель комитета должен просто подписать, а так решение было вынесено единогласно. Последний вопрос по АТР. Почему не исполняется, кто виноват? Я скажу коротко. Вопрос по административно-территориальной реформе поднимается в парламенте очень давно. Я лично постоянно поднимаю этот вопрос в рамках того, чтобы мы должны укрупнять айыл өкмөтү, мы должны упразднить областной уровень. Вы знаете, я инициировал моим законопроектом, законом был упразднен районный кеңеш в 2012 году. Был упразднен районный бюджет. Осталось два бюджета, два кеңеша, Жогорку Кеңеш и местный кеңеш. Вы знаете, следующим шагом и упразднение областного уровня вообще, включая областную прокуратуру, областной ГКНБ. Зачем нам областная статистика в век цифровизации, скажем?
все вот эти областные, включая представительство правительства в области. Я думаю, эффективное управление будет тогда, когда будет напрямую каждый день работать с премьер-министром. 20-25 районных прокуроров с генеральным прокурором напрямую будут работать. Я думаю, в таком формате мы должны провести. Есть указ президента, была создана рабочая комиссия правительством, но в карте определили, что мы придем к АТР в 2023 году. Что такое 23-й год? Что не то правительство Абылгазиева, не это правительство Буронова не сделает эту реформу. Они просто прямой обман. То есть они сослались, что это сделает правительство, которое будет работать. Вот было так, я думаю, это саботаж со стороны правительства в отношении указа президента. Анан кейін бир нече бизден айыл өкмөттөр суроо берди. Мен айтып койгум келет, бүгүнкү күндө ашыкча айгар муктарды айыл өкмөткө Желтөз Алча башкаруу органына өткөрүп берди. Одуну бузуу менен дагы деле кетти. Өкмөт. Экинчиси, албетте, биздин кээ бир депутаттарыбыз да ушул билбей өзгөртүүлөрдү сунуштап атат. Мына мисалы кайсын айтайык. Өкмөт тараптан пробация институту ачылгандан кийин билесиңер, пробация маселесин Жел Тумандагы маселеге киргизебиз деп чыкканда, экинчи аябай киришип жатып, ушул пробацияны делегирование жакка котордук да. Же болбосо ушул пробацияны да Жел Тумандагы киргизип коюу аракети болгон. Акыркы вакытта билесиңер, саламаттык сактоону Жел Тумандагы киргизип койгон. Анда мен айттым, анда саламаттык сактоо министрлигинин эмне кереги бар? Эгер биз саламаттык конституциянын нормаларын, мыйзамдын багыттарын кээде өкмөт одоно бузуу менен ушул маселеге кетип баратат да. Андан кийин мынакей силердин баягы чыркыраган үнүңөр, зарплата аз болуп атса да, пандемияда эң чоң нагрузка айыл өкмөткө түштү деп атсыңар. Бир эле айыл өкмөткө эмес, элдерине түштү. Мен бир нече жолу урматтуу айыл өкмөттөр көтөрдүм парламенттен. Мынакей биздин вице-спикер катышып атат, что өкмөткө тапшырма иретинде талап катары коюп туруп. Что пандемияда эң чоң нагрузка, эң чоң ар кимисине физический рискке барды депчи. Алар кээ бирлери кие турган башында маскалары же болбосо тиги приспособление жок эле, айылдарда обход кылып, постторду коюп, посттордо күнү түнү машиналарды текшерип туруп атты деп турчу. Ушуларга кошумча айлык акы компенсация катары төлөп берүү жөнүндө бир нерседен кийин да өкмөттөн талап кылышыбыз керек. Андан кийин бир эки маселени айта кетейин. Могу силердин бюджеттин көтөрүлүшү боюнча, мынакей билим берүүнү толук республикалык бюджетке которуу боюнча, мындайча айтканда, бир 5-10 жылдан бери көтөрүп келатабыз. Буга чейин мугалимдердин зарплатасын категориальный грантта которгонбуз, берди өкмөт, что кийинки жылы толук билим берүүдөгү каржылоону республикалык бюджетке которобуз деп, бул биз 5-10 жылдан бери коюп келаткан талап. Андан тышкары мен электр энергетика жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизип 5-чакырылышта киргиздим эле. Ал 3 окуудан өтүп барып, президенттин азыр 2 окуудан ушул мыйзам долбоору өтүп атат. Бул мыйзам долбоордун маңызы ар бир жаңы көчө менен жаңы конуштарга электр линияны, магазин катары электр линияны ошол лицензиясы бар энергокомпания өзү куруш керек деген мыйзамга өзгөртүүлөрдү. Ошол эле рамках контроля, ошол эле бүгүнкү иштеп аткан электр энергетикасын карап палатага алып чыктык. Ошол аткарылып атабы жокпу караш үчүнчү, анткени бүгүнкү күндө ал аткарылган жок. Баардык жаңы көчө, жаңы конуштардагы электр линияларды курууну жергиликтүү бюджет айыл өкмөт мэрия курсун деп энергокомпаниялар мыйзамсыз түрдө силерди киргизип келет. Ошондуктан ал энергокомпаниялардын жумушу болуш керек. Мынакей силерден айтып кеттиңер, налог с продажды жоюу менен бизге минус алып келди. Мен толук кошулам. 18-жылдын отчету, 19-жылдын отчету карап атканда парламентте мен бул маселени налог с продаж, это выпадение бюджета 6 миллиардов сом. 6 миллиард сом выпадение болду ушул налогду жоюу менен. Ал көбүнчө жергиликтүү бюджеттерге түшө турган 6 миллиард сом болчу да. Ошондуктан ошол 6 миллиарддын ордун өкмөт республикалык бюджеттен керек болчу. И бир эле выпадение бул налог с продажи эмес, дагы башка налогторду жоюу менен жалпы акыркы жылдары 20 миллиард сомго жакын выпадение бул налогторду кыскартуу жолуна түшүп алды да. Бул боюнча МВФтын да бир нече жолу курталуу деген. Бирок мен ойлойм, өкмөт бул маселени алып кете албай жатат. Андан кийин эми вакантный айыл өкмөт кызматкерлеринин айлыгынын аздыгы боюнча мен бир нече жолу палатадан көтөрдүм. Өкмөт башчыга, мурунку өкмөт башчыга, кабинетине барып бул маселе, кадровый службага бул маселени бир нече жолу көтөрдүм. Бүгүнкү күндө 1200 кызматкер, мына мен бул бир квартал мурунку маалымат, 1200 айыл өкмөттүн кызматкерлери ваканттык бүгүн. Демек, орточо ар бир айыл өкмөттө 3 кызматкер бүгүнкү күндө бош орун. Экинчиси, только жогорку билим менен деген талап коюлуп калган. Мен ойлойм, кассирди, же болбосо жөнөкөй бир кызматкерди техникум же болбосо колледжден диплом менен деле алууга, жумушка алууга жол ачса болот депчи. Кээ бир ылдыйраак кызматкерлер. Маселелер өтө мындай чечилбей жаткан маселелер көп. Урматтуу коллегалар, видеоконференциянын катышуучулары, ошондуктан бул жумуштун баарын биз алдыга алып бара бериш керек. Конституциянын нормасында так айтылган, бизге привилегия кереги жок. Биз так Конституциянын нормасында айтылгандай должно быть четкое разграничение полномочий между госорганами и органами МСУ.
Биз ушуну талап кылып атабыз. Мына азыр мыйзам долбоору ошол боюнча жогорку кеңештин токтомуна мен ушул пунктты киргиздим. Өкмөткө танчы жылдын ичинде ушул так айырмаланган принцип менен иштөөнү мыйзам долбоору катары алып келип, биз бул боюнча закон о четком разграничении полномочий между государственными органами и органами МСУ деп туруп жаңы мыйзам кабыл албасак, бул мыйзам бул проблема, бул мыйзамды разработка башталды. Андан тышкары билесиңер, кодекс МСУну бул президенттин биздин инициативаны колдоп президенттин указы менен айтылган ушул кодекс МСУда азыр иштелип жатат. Жаңы кодекстин маселелери чечилип жатат. Мен силердин баарыңарды ушундерге катышууңарды суранат элем. Ушул эки мыйзам менен биз конституцияда айтылган, бизге гарантия берилген маселелерди чечип кетишибиз керек да. Биз келечекте мамлекеттик бюджеттин 12% гана жергиликтүү бюджетке албас болуш керек. Доля местного бюджета государственного. Мына ушул үчүн күрөш жүргүзүш керек. Республикалык бюджеттен децентрализация финансов деп жөн эле берип койгусу келбейт. Өкмөт, мамлекеттик центральный бийликчи ошондо иш керек. Бир да айлык өкмөтү менен мэр келип министерство финанстан кайрчадай болуп туруп, мага стим грант бер, мага бронировщик грант бер, передаваемые средства бер деп эле суранып жүрбөш керек. Бул гарантированно жергиликтүү бюджетке биз бөлүп бериш керек. Алар эч кандай дотационный болбой, өзүнүн жергиликтүү маанидеги маселелерин ошол эми азыр деле ушул келечекте могу союз МСУ активдүү ишин алып барып туруп, сиздер менен жана биз киргизген мыйзамдардын негизинде бир да мыйзам долбоору жергиликтүү жамаатка, жергиликтүү өз алдынча башкарууга тиешелүү болсо, эмеге ошолорду биз өзүбүз да контролдоп туруш керек, сайтка жайгаштырылганда эле. Мен ойлойм баарыбыз чогуу, анткени кыргыз өкмөтү бул вертикаль, ал эми жергиликтүү өз алдынча башкаруу бул горизонталь, бул өзүнчө институт, бул мамлекеттик бийлик органына же кыргыз айыл өкмөттүн башчысын президент да жумуштан албайт, премьер-министр да албайт, аким, губернатор эч ким жумуштан албайт. Только шайлаган жергиликтүү кеңештин депутаты кызматтан четтетилет. Ошондуктан бул өзүнчө институт деп мен айтып келем да. Ошондуктан урматтуу коллега баардыгын алдыга алып бара бериш керек да. Анан кийин мен өзүм уруксат сурайм, азыр бир түз эфирим бар эле, ошондуктан сиздер менен коштошууга туура келип жатат. Кийинки жолугушканча рахмат. Ушул жакшы көйгөйлөрдүн баардыгын айттыңыз. Биз билебиз, сиз дайыма жогорку кеңеште ушул маселелердин баарын көтөрүп жүрөсүз. Эми ушундай депутаттарды көбөйтүп, ушул биздин сиз айткан азыркы учурда болуп аткан көйгөйлөрдүн баардыгы ушул жогорку кеңеште чечилип берсе абдан жакшы болот эле. Ошондуктан ишенебиз, ушул депутат болуп келсеңиз, ушул маселелердин баардыгын чечилип алгандарды улантып берсеңиз жакшы болот эле. Аида Камчыбековна, азыр эми программа боюнча ушул депутаттардын пикирин угуу боюнча болуп атат. Кенжебек Саттымкулович айтты, башка депутаттар кошулган жок беле? Башка депутаттар жок. Мен жыйынтыктоочу сөздү дагы өз пикиримди айтам. Кенжебек Саттымкулович, чоң рахмат. Биз азыр кийинки презентацияга өтө берсек, анда эгерде башка пикир жок болсо, биринчи презентация. Убактыбыз дагы ушул экинчи презентациябыз келип калды. Экинчи презентациядагы ушул учурдагы маселе боюнча сөз болот. Биринчи презентациядагы айтылган маселелер менен абдан тыгыз байланыштуу маселе. Анткени айтылгандай эле кээ бир мыйзамдар жеринде иштебей же болбосо терс таасир тийгизип аткандын негизги учуру башкаруулардын, жергиликтүү коомчулуктун пикири жакшы эске алынбай калып аткандын айынан болуп турат. Ошондуктан биз ушул менен биргеликте эле былтыр ушул механизмдерге кошумча киргизүү боюнча сунуштарды киргизгенбиз. Эң бир жакшысы былтыр август айында президент кол коюп, Кенжебек Саттымкулович айткандай, ушул мыйзамдар кабыл алынып аткан учурда сөзсүз эске алынып, алардын коркунучу дагы эске алынсын деген мыйзам болду. Буюрса азыр ошондой маселелер болуп жатат, бирок аягына чыкпай атат. Ушул боюнча дагы биз улантайлы деп атабыз. Ушул экинчи презентациябыз дагы ошол жөнүндө болот. Анда сөз Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзунун эксперти. Рахмат, Өмүрбек Батыевич. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жолугунун катышуучулары? Баардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем. Бүгүн убактыңыздарды бөлүп, ушул өтө маанилүү тема жолугушууга катышып жатканыңыздарга. Бул маселе эмне үчүн көтөрүлүп келе жатат? Акыркы 2 жылдарда ушул Союз МСУ жана өзүбүздүн өнөктөшүбүз Саясат өнүктүрүү институту менен бирге долбоордун алкагында башталган иш эле. Учурунда Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши тарабынан жергиликтүү жамааттардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызыкчылыктарын эске алуу темасын маселени көтөрүп келе жатабыз. Бул жаткан мыйзамдарда мыйзам чыгаруудагы мыйзам долбоорлорун талкуулоо боюнча механизмдер формалдуу жана эффективдүү эмес болуп жатат. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул ошол мыйзам долбоорлорун талкуулоо учурунда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өз ойлорун билдирип жеткирише албай жатат. Алардын долбоорлорун талкуулоо процессинде жергиликтүү жамааттардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызыкчылыктарын сектордук жана мамлекеттик органдар менен макулдашуу процесси жок болуп жатат. Ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мүмкүнчүлүктөрүн эске албастан кабыл алынган мыйзамдар иштебей жатат жана башкаруу системасына ошол региондорду өнүктүрүүгө жамааттардын жашоо деңгээлине терс таасирлерин тийгизүүдө.
жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын мүмкүнчүлүктөрүн жана кызыкчылыктарын эске албастан кабыл алынган мыйзамдар жарандардын көйгөйлөрүн чечпей, тескерисинче мен жарандардын ортосунда терс пикирлердин жаралуусуна дагы алып келген учурлар бар. Жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары мыйзам чыгаруу чечимдеринин системдүү таасири жөнүндө өздөрүнүн бирдиктүү көз карашын билдирүү үчүн жетиштүү потенциалга ээ эмес. Себеби дегенде билесиздер, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары өтө эле көп. Аларды ошо бириктирип, алардын атынан чыгуучу орган катары бүгүнкү күндө ушу иш алып барбастан ушу жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын мыйзам долбоорлорун талкуулоого катышуу потенциалын жогорулатуу керек болуп жатат. Жана да Кенжебек Сатынкулович өз презентациясында, өз сөзүндө айтып кетти. Ушу акыркы жылдары кайсандарынын түздөн түз аткаруучу ыйгарым укуктарына киргизүү сунушталган мыйзам долбоорлору болгон. Бул саламаттыкты сактоо боюнча маселелери деп ушул мыйзамды акыркы күндөрү мисал кылып келип жатабыз. Бирок ченемдик актылардын долбоорлору мындайча айтканда саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Союзга мындай жана кабыл алынган мыйзамдын алкагында күндө келип жогорку кеңештен келип түшүп жатат, өкмөттүн аппаратынан келип түшүп жатат, министрликтер, ведомстволордон келип түшүп жатат. Мына ошол органдар менен дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча Союз өтө көп жумуш жасап жатабыз. Себеби дегенде ар бир сектордук орган же болбосо жалпы региондун маселесин ойлонууда мындай узкий болуп калган дейбизби, кандайдыр бир мындай жалпы комплекстүү бир чечимге келүүгө өтө даяр эместиктери байкалууда. Биз бул маселе боюнча жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын көпчүлүк пайызы мына ушул мыйзам долбоорлорун коомдук талкууга коюлганда өздөрү сейрек же болбосо такыр эле катышпай тургандыктарын белгилеп кеткен жок. Түздөн түз бетме бет отуруп алып сүйлөшүп талкуулап анализ жасалган жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары менен. Өзүңүздөр презентацияда, таблицада көрүп тургандай эле өтө көп бөлүгү дагы билбей тургандыгы жөнүндө, эч качан катышпагандыгы жөнүндө белгилеп кетишкен. Мына тез деп 8% гана айыл өкмөттөр көрсөткөн шаардык мэриялар. Бул акыркы ошо Союз экинчи угууларга, тегерек столдорго катыштырып жатабыз. Биз ойлойбуз, мына ошол биздин активдүү жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары ушул жоопту беришкен деп. Следующий слайд. Андан тышкары дагы бир таблицада үчүн биз муну жөндөн жок эле айтып аткан жокпуз. Аргументтер бар. Жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын бул таблицада эле көпчүлүгү сейрек катышкандыгы, же болбосо эч качан катышпагандыгы, же болбосо бул нормалардын мындай жыйындардын өтүлө тургандыгы жөнүндө такыр кабардар болбогондордун пайызы өтө жогорку деңгээлде. 2018-19 жылдар аралыгында Кыргыз Республикасынын ушу жогорку кеңешине дагы ыраазычылыктарды билдиребиз. Өздөрүнүн бардыгын эмес, эми айрым гана инициаторлор парламенттик угууларды өткөзүп, Союз менен бирге чогуу иштешип, биз ушу жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүн мобилизациялап, катыштырып бергенбиз. Ал жерден жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары ушул жогорку кеңештин депутаттарына, инициаторлорго түздөн түз суроолорун берип, жоопторун алып, ыраазы болушту. Бирок өз сунуш пикирлерин берген күндө дагы эске алынбай мыйзам долбоорлору тездик менен кабыл алынып калган учурлар дагы жок эмес. Көйгөйлөрдү чечүү боюнча бул ЖÖП органдары менен мыйзам долбоорлорун талкуулоо боюнча жаңы эффективдүү механизмдерди киргизели деп биз сунуштап жатканбыз. Союз кеңештин депутаттары дагы бардыгы эмес, айрымдары кабардар, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары дагы кабардар. Биз 2018 жылдан баштап ушу 5-6 жаңы механизмди сунуштап, анан приоритеттүү деп ушул 2 механизмди бүгүнкү күндө мындайча айтканда бекитип берүүсүн суранып, жөнөтүп, өкмөткө жөнөтүп көп иш чараларды өткөрүп жатабыз. Бул эң негизги 2 механизм. Бул биринчиси Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин бюджет жана финансы боюнча комитетинин бюджеттер аралык мамилелер боюнча жыйынына Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын легитимдүү бирикмеси болгон Союз менен бюджеттер аралык мамилелер боюнча долбооруна макулдашуу протоколун карап чыгуу. Бул эми юридикалык тил менен жазылган. Мен жөнөкөйлөштүрүп айткансам, ошол бюджеттин Союз МСУ менен ошол Минфин, Кыргыз Республикасынын өкмөтү макулдашып ошол бюджеттин долбоорун. Анан ушул Союздун берген сунуштарын, пикирлерин эске алуу менен кайрадан консенсуска келген жерине консенсуска келип, консенсуска келе албаган жерлерине чечилбей калган же болбосо кабыл алынбай калган сунуш пикирлерибиз ушул андан кийин бюджет жана финансы боюнча комитетинде каралса деген сунушту берип жатабыз.
Экинчи механизм болсо Кыргыз Республикасы талкуусунда жергиликтүү өз алуучу башкаруу органдарынын жана алардын союздун сөзсүз катышуусу болсо деп сунуштап жатабыз. Жана ушул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ишинин аймактардын жана жергиликтүү өз алуучу башкаруу органдарынын өнүгүүсүнө таасири боюнча бир топ индикаторлорду ушул Кыргыз Республикасы деп сунуштап жатабыз. Себеби дегенде биздин эксперттер анализ жасап чыгышты. Ушул өкмөттүн отчетунун формасында ушул региондорду өнүктүрүү же болбосо ушу жергиликтүү өз алуучу башкаруу органдарынын өнүгүүсүнө таасир берүүчү индикатор акыркы 5 жылдык отчетун анализдеп чыкканда ушул бир гана абзац менен ушул жергиликтүү өз алуучу башкаруу органдары жөнүндө жалпысынан бир отчетко камтылган учурлар кездешкен. Эмне үчүн союз аркылуу бул механизмдер десеңиздер, жана жогоруда айтып кеттик, жергиликтүү өз алуучу башкаруу органы менен бир мыйзам долбоорун баардыгы менен бир убакта макулдашуу же болбосо талкуулоо мүмкүнчүлүгү жок. Бул материалдык жактан дагы башка жактан дагы мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан бирдиктүү уюму болгон союз аркылуу регионализмге жол бербөө үчүн, системдүү таасирлерди эске алуу үчүн, ЖÖP органдары үчүн кесепеттерин гана эмес, мамлекет үчүн да кесепеттерин баалоо үчүн. Кийинки слайд. Бул маселе боюнча айта кетсек, жергиликтүү өз алуучу башкаруу органдары менен жолукканда деле алардан деле чыкпасын, же болбосо мыйзам долбоорлорун талкуулоого катышып өз сунушун бербесин деген терс пикирлер жок. Тескерисинче баардыгы эле колдоп жатат. Андан тышкары айта кетүүчү нерсе, бул механизмдерибиз эки эле механизм эмес, биз дагы 5 механизм деп сунуштаганбыз. Ал механизмдердин баардыгы жогорку кеңеште 3 негизги комитеттерди саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетти 2009-жылы презентация жасап, заседаниясында, отурумунда талкуулаганбыз. Андан тышкары социалдык сактоо боюнча комитетинде каралган, ошондой эле конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитеттин депутаттары менен дагы талкууланган. Аталган комитеттер депутаттардын баардыгы катышпаса дагы көпчүлүгү катышып, ушул талкуунун жыйынтыгында биздин берген механизмдерибизди, сунуштарыбызды толугу менен колдоого алышкан. Терс пикир механизмдерди эми киргизүү боюнча мындан аркы иш аракеттерибиз кандай болот? Бул ушул бюджет жана финансы боюнча комитеттин бюджеттер аралык мамилелер боюнча макулдашуу жыйыны боюнча ченемдик укуктук 2009-жылдын ноябрында биз Министерство финансов министрлигине, каржы министрлигине жөнөткөнбүз. Бул ушул механизмди жанагы макулдашуу протоколдун долбоорун карап чыгуу боюнча мыйзам долбоорун жана положенияны иштеп чыгып, абасына министрлигине киргизгенбиз. Бирок бүгүнкү күнгө чейин биз кароого киргизген мыйзам долбоорлору кийинки процедуралары жүргүзүлө элек. Экинчи жолу дагы мына февраль айында үстүбүздөгү жылдын кайрылганбыз министрликке кат жүзүндө. Бүгүнкү күндө официалдуу жооп алып, межбюджетный реформа боюнча ошо бир совет түзүлгөн. Мына ушул советтин айрым мүчөлөрүн бизди чакырып сунуштаганда ушул иш-чара түзүлүп жаткан экен, планы. Мына ушул планга ушул мыйзам долбоорубузду киргизилди. Баштала тургандыгы тууралуу, же болбосо мыйзам долбоору тез арада ушул механизмди бекитүү үчүн ишке ашырылаарына, мындайча айтканда, көзүбүз жетпей турат десек болот. Андан тышкары ушу бюджет жана финансы боюнча ЖÖP органдарынын ортосунда карама-каршылык жаралган учурда аны чечүүнүн механизмдери жок бүгүнкү күндө. Бюджет жана финансы боюнча комитет менен өкмөт менен ЖÖP органдарынын легитимдүү бирикмесинин бюджеттер аралык мамилелер боюнча долбооруна макулдашуу протоколун сөзсүз карап чыгуу белгилеген норма жок. Мына ошондуктан ушул мыйзам долбоорун биз мындайча айтканда демилгелеп берсеңиздер деп бүгүнкү жолдогу суранып кетет элек. Бул үчүн, бул механизмди ишке ашыруу үчүн ошо Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин регламентинин 7-беренесине толуктоолорду киргизүүнү сунуштап жатабыз. Эми бул жерде окуп ушул башка органдардын ушул сыяктуу бир маселелерин кароо боюнча бүгүнкү күндө жогорку кеңештин депутаттарынын полномочиялары бар. Соцфонддун жана башка судьялар кеңешинин, жогорку соттун төрагасы бир маселелерди, долбоорлорду карап угуп жүрүшөт. Кийинки слайд, следующий. Андан ушул экинчи механизмибиз бул жанагы ушул Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жогорку кеңешине берүүчү жылдык отчеттун талкуусунда ЖÖP органдарын жана бул өкмөттүн ишин аймактардын жана ЖÖP органдарынын өнүгүүсүнө таасири боюнча индикаторлорду Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жылдык отчеттун формасына киргизүүнү сунуштаганбыз. Буга биз азыр бул жерге 5 гана индикаторду айтып жатабыз, бирок индикаторлорубуз өтө эле көп. Айта кетүүчү нерсе, биз бул индикаторлорду ушул Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине жана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнөн
кыргызстан өзүңүздөр тандап киргизип берсеңиздер деп суранып кетет элек. Бул көрсөткүч индикатор жооп органдары аткарып жана чечип жаткан функциялардын жана маселелердин каржыланбаган жана толук эмес отношения жооп органдарындагы кадрлар менен мамлекеттик кызматтагы кадрлардын туруксуздугунун салыштырмасы, бир муниципалдык кызматчынын орточо айлык акысыны жумушка жарамдуу калктын жашоо минимумуна салыштыруу, бюджеттердин чыгымдарынын структурасындагы аймактык айырмачылыктар. Мына ушул индикаторлорду, негизги индикаторлор деп биз сунуштап жатабыз. Жана в рабочем порядке мындан башка дагы индикаторлорубуз бар, официалдуу дагы берип. Каржыланбаган функциялар жергиликтүү бюджетте жергиликтүү жамааттын өнүгүү приоритеттерине чыгымдоого канчалык тоскоол болгонун аныктоого мүмкүндүк берет. Жооп органдарындагы кадрлар менен мамлекеттик кызматтагы кадрлардын потенциалынын ажырымын көрсөтөт. Разницасы муниципалдык кызматтын жагымдуулугун баалоону шарттайт. Бюджеттик камсыздалуунун группалар боюнча деңгээлин жана алардын ортосундагы ажырымды көрсөтөт. Каржылоонун аймактык айырмачылыктарын дагы көрсөтөт. Эми бул эки механизмди киргизүү үчүн кийинки кадамдар бул эми биздин жогорку кеңешке берген сунуштарыбыз болуп саналат. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин комитеттеринин төрагаларына, саясий партиялардын лидерлерине, ушу Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши менен жооп органдарынын өз ара аракеттенүүсү үчүн ушул институционалдык шарттарды түзүүнү жана төмөнкүдөй чараларды кабыл алууну сунуштап жатабыз. Кыргыз Республикасынын өкмөтү бюджеттер аралык мамилелердеги кызыкчылыктарды алдында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен Кыргыз Республикасынын жооп союзу аркылуу макулдашуусунун механизминин укуктук чектерин орнотуу. Мындайча айтканда мыйзамдар механизмди мындайча айтканда внедрять этүү, киргизүү. Андан тышкары аталган макулдашуунун механизминде мыйзам кабыл алууда бюджеттик кодекстин 49-беренесинде каралган мамлекеттик органдарды камсыз кылбастан жергиликтүү бюджеттердин чыгарышаларын көбөйтүүгө алып келүүчү иш-чараларды жүзөгө ашыруу боюнча чечимдерди кабыл алууга тыюу салынат деген ченемди секирип өтүүгө мүмкүн болгон тосмонун болуусу кодексте. Бирок бүгүнкү күндө көп мамлекеттик органдар ошол эле жогорку кеңештен дагы бир топ мыйзам долбоорлору ушул жергиликтүү бюджеттин мүмкүнчүлүгүн эске албай эле жана бюджеттик кодекстин ушул беренесин аттап өтүп чаларды, ыйгарым укуктарды, функцияларды түздөн түз берип коюуга аракеттери күч болууда. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жогорку кеңешинин алдында берилчү отчеттун форматына башкаруу органдарын өнүгүү көрсөткүчтөрүн аймактар боюнча киргизүү. Мына ушул эки механизмибизди ишке ашырып алууга ушу жогорку кеңештин депутаттарынан, жогорку кеңештен, жалпы аппараттан дагы жардам сурайбыз. Мына ушул эки механизмибизди киргизип берүүгө бизге көмөк көрсөтсөңүздөр. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Суроолор болсо даярбыз. Рахмат, Айнура. Суроолор барбы? Айнура, чоң рахмат. Жогорку кеңешке бул презентация толугу менен жогорку кеңешке тиешелүү болду. Чын айтканда мына мыйзам, биз бир мыйзам долбоорун коомдук талкууга коюп атканда алардын формалдуу өтүп жатышы. Ооба, биз эл менен жолугушууга барабыз, сайтта бир ай турат, ар кандай тегерек стөлдөр өтөт. Бирок ошонун баары келип туруп, элдин пикири анан жергиликтүү өз алдынча бийлик курчтарын берди дегенден азырынча биз алыспыз, чын айтканда. Формалдуу түрдө өтүп калат дагы, тегерек стөлдөрдө айтылат, бирок баардык адамдар элдин калың катмары ошол талкууга алкагында өзүнчө бир инициатива демилге ишке ашырып атат. Бул жогорку кеңеш, ошол жогорку кеңеш негизи эле баардык НПАлар биздин Кыргыз Республикасындагы порталда илинет да. Ар бир адам кирип, ошол сайтка кирип өзүнүн пикирин билдирет, анан комитеттер дагы жооп бериш керек. Анан бул презентацияда айтылып аткан сунуштар толугу менен эске алынышы керек. Менин оюмча 7-чи чакырылышта өзгөчө ушуга көңүл буруш керек. Себеби дегенде эсеп палатасын биз ошол өзүңөр айтып атасыңар, сөзсүз келиш керек. Ошондой бир механизмдерди киргизүү мына бүгүн резолюция кабыл алынып атат. Анан тилекке каршы мен бул процесстерге кийин кошулуп калдым, бирок 7-чи чакырылыштагы буну мындай башынан баштап колго алыш керек да. Азыр эми бул сазып бүтүп аткандан кийин ал механизмдерди резолюцияга киргизип коюп, анан жаңы институттарды ошол 7-чи чакырылыштан түзүш керек. Бул өтө маанилүү. Алып калды. Менин оюмча баардыгын реалдуу ушуну жасаш керек. Мына 10 жылдан бери, 2010дон бери бизде парламентаризм иштеп жатат. Ошол 2010до киргизилген, мисалы үчүн өкмөттүн доклады башында болсо бир критерийлер берип атканда өзү каалагандай түзүп эле отчетту келчү. Бара-бара ошол так критерийлер кирди, бирок сиздер ушул жерде биз талкуулап аткандай
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары боюнча бир так бир докладдын форма. Буну мен мындай өзүм дагы сөз берем, көзөмөлдөйм. Бул биз мына ачык парламенттин алкагында ушундай бир инструменттерди киргизип атабыз. Мониторинг жүргүзүү жана бул албетте жогорку кеңештин жана контролдук функцияларын күчөтүү болуп эсептелет. Алдынча башкаруу органдары бул эң башкысы бул элге мындай эл кандай кызмат алып атат, анан кандай жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары кандай иштесе, кандай деңгээлде иштесе, мамлекетте элдин мындай жашоо турмушу, акыбалы ошол менен сунуштар дагы мына резолюцияга кирет дагы. Анан расмий түрдө кат болсо биз дагы ушунун үстүнөн иштейбиз. Негизи мындай институцияларды түзүш керек, механизмдерди түзүш керек. Андай болбосо ар бир же болбосо өзүнчө бир сунуштарын айтып, азыркыга чейин мындай натыйжалуу болбой келе жатат да негизинен. Менде ушундай комментарий бар. Анан кийин сиздер дагы өз ойуңуздарды айтсаңыздар. Мен коллегаларым колдосо керек. Биз Кудайдан да тилейли, өзүбүз да колдойлу. Кийинки созувка сиз кайрадан депутат болуп шайланып келсеңиз, ушул айткан маселелерибиз баардыгын продвигать этип бериңиз. Мына урматтуу коллегалар, ушул экинчи презентация боюнча комментарийиңиздер барбы? Алуучулар барбы? Буда жазылгандар бар эле. Эсенгулов Руслан Рустамбекович, Тамчы айыл өкмөттүн башчысы. Барбы? Анда азыр өзгөн Карабал айыл өкмөттүн депутаты чыгыптыр, анда сизге сөз. Рахмат. Карабал айыл кеңеш төрагасы Асанбек Акматали. Саламатсыздар да бир жолу. Саламатсыздар урматтуу Айдар Камчиев, Өрөк Бадыевич. Эшиңиздерде илтер болсун. Мен ушул презентацияны боюнча атайын даярдык көрүп, атайын айтайын дедим эле. Бизде мындай болуп атат, Өрөк Бадыевич, жакшы иштерди ушул мыйзамдарды кабыл алууда, мисалы үчүн ГАМСО бул мамлекеттик орган, а Союз МСО мамлекеттик орган эмес да, коомдук уюм катары бул өзүнүн пикирин биздин кызыкчылыгыбызды коргоп, ачык билдиргенде абдан чоң роль ойнойт экен да. Ошон үчүн мыйзамдарды кабыл алууда бул Союз МСОнун менен макулдашып ойлойбуз. Себеби бир мыйзамды МСОга тиешелүү бир мыйзамды кабыл алууда биринчиден эмне өзгөрүү болуп атканын ошол биздин уюмубуз МСО, Союз МСО билип турса, Союз МСО аркылуу бул айыл өкмөттөр, айылдык кеңештер, мэриялар, шаардык кеңештер булар Союз МСО аркылуу билип турат. Экинчиден, биз аткаруучубуз да эмне кабыл алабыз, өзүбүздүн депутаттарыбызга жеткиребиз, элибизге жеткиребиз дегендейчи, ошону ишке ашырабыз. Анан ошол кандай өзгөрүү болуп атканын, мисалы үчүн ошо 453 айылдык местный самоуправление бар да Кыргызстан, ошо айыл өкмөт, айыл кеңештерчи, ошолордун баардыгына жеткирүүдө биз мисалы үчүн жаңы чыгып аткан мыйзамдарды ушулар менен тааныш болуп турат, өзгөрүүнү сезип турат деп айтуу оор да. Ошон үчүн биз Союз МСО аркылуу байланыштырганыбыз аябай жакшы. Анан бул бюджетти кабыл алуу деле эмес, баардык мыйзамды кабыл алууда бул Союз МСО менен жогорку кеңеш мыйзам кабыл алууда жана талкууга кирбеш керек деп ойлойбуз да. Себеби бул бюджет эмес, башка мыйзамдарды кабыл алууда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, жергиликтүү өз алдынча башкарууга тиешелүү бүт укуктарга чечимдерди кабыл алууда биз ошо Союз МСО менен макулдашкан гана ошол ченемдер жогорку кеңешке кирсе жакшы болот эле деп ойлойбуз да. Мамлекеттик бюджет менен биздин бюджетибизди кабыл алууда бири-бирине кийлигише албайт. Бирок мисалы үчүн ошо жогорку кеңеш кабыл алууда жанакы подоходный салыкты мисалы үчүн 80ге 20 кылып, 80 бизге калтырып, 20сы мамлекетке калтырып атпайбы. Например, ошол ишке ашырып турса, алар биз менен байланышып турса, бир кыйла бул механизм жанакы татаалдыктарда жеңилдейт эле деп ойлойбуз. Ал эми Союз МСО бирок экинчи маселеси дагы бар да. Союз МСО ошол жердеги Өрөк Бадыевич, сиздердеги ошо 5-6 юрист менен эле чектелип калбастан, сиздер дагы айыл өкмөтүн талкуулай турган бир площадкаларын иштеп чыгышыңыздар керек да. Анан бирок мен урматтуу Айдар Камчиевден сиздерден суранат элем, ошо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына тиешелүү укуктарга ченемдерди кабыл алууда биздин ошо уюмубуз Союз МСО менен макулдашып механизмин ишке киргизип, андан кийин жогорку кеңешке киргизүү жагы оң жагына чечилсе деп сиз дагы бир нерсе коюңузчу. Жана айттыңыз го, юристтер экспертизадан жардам берет депчи, абдан жакшы. Мыналар сиздерге кайрылып турабыз бул багытта дагычы. Анан бирок сиздерге мен айтайын дегеним 453 айылдык кеңештин токтомдорун биз 153-тү элестетип көрүңүз. Ар бир токтомду кабыл алууга сиздерде мүмкүнчүлүк чектелүү да. Сиздер жанагы талашты жараткан конфликтный ситуация болгон гана токтомдорго экспертиза жүргүзүүгө убакыт табышыңыздар ыктымал да. Анан баардык токтомдорду табуу экспертиза жүргүзүүгө сиздерде юстиция биздикин экспертиза жүргүзөт эле да. Типа ошол сыяктуу бир экспертиза жүргүзүп тура турган бир органга ушулда өзүнчө бир маселе да, чоң маселе. Жоопту сиздер таап бересиз деп ойлойм. Рахмат Асанбек. Мен мына сурооңо айтып кетейин, тиги 5-6 юрист эле бул жерден жооп берип койбойбуз. Биз сөзсүз түрдө регламентибиз бар, ошол регламент боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруулар менен баардыгын кеңешебиз. Алардын сунуштарын түшүрүп, эске алып, анан кийин сөзсүз түрдө албетте юридический эксперт пикирин эле биз билдире бербестен, юридикалык жагында карап, чогуу бир анализдеп туруп анан берип отурабыз. Рахмат.
Өмүрбек Батыевич, кошумча комментарий берип коеюнчу. Айта бер. Рахмат, жакшы суроону сиз көтөрдүңүз. Бул жерде биздин да может презентацияда толук түшүнүктүү болбой калды. Бул союз отуруп алып эле дирекция, союздагы дирекция отуруп алып эле өз алдыбызча бербейбиз заключение. Жанагы консолидированный мненияны беребиз. Мындайча айтканда сиздерден жана WhatsApp группа аркылуу, электрондук почталар аркылуу жана башка ички механизмдер аркылуу сиздер менен мактап жатабыз. Андан тышкары эскерте кетүүчү нерсе, жакында эле биз кыргыз почтасы аркылуу баардыгыңыздарга мына ушул ички механизмибизде регламентибиздин долбоорун жөнөттүк айылдык кеңештерге жана ушул жергиликтүү өз алдын башкаруу органдарына. Ошол регламентти карап бизге тездетип дагы өзүңүздөрдүн сунуштарыңыздар болсо дагыдай өзүбүздүн да ички жумуштарыбызды, нормаларыбызды мыйзамдаштырып алат элек. Рахмат. Кеңештин чечимдери боюнча консультация берүү. Мен консультация берүү деп айттым, экспертиза эмес. Албетте экспертиза кыла албайбыз, бизде андай укук жок. Бирок ушул сен айткандай орчундуу маселелер боюнча консультация бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Андан кийинки сөз Руслан Рустамбекович барбы? Өмүрбек Батыевич, техникалык себептерден байланыша албай жатат, ограничение. Сейитова Жамбила Тажыкуловна, Момбеков айыл өкмөтү. Барбы? Жамбила Тажыкуловна, барсызбы? Пока чыккыча дагы ким каалайт? Барбы каалоочулар? Бир сунуш презентацияларды жөнөтүп коесуздар, ооба, презентациянын баарын тең эки тилде анан катышуучуларга жөнөтөбүз. Эгерде талкуу жок болсо мен резолюцияны тааныштыра берейин, ой пикирлерибизди. Макулсуздарбы? Же барбы комментарий берем деп? Өмүрбек Батыевич, жогоруда кайрылышып жатты эле. Ысык көлдөн айылдык кеңеш Жалилов Өмүрбек, биздин юрист сөз сурап жатышты эле. Ысык көлдөн ким сураган? Чат аркылуу жазды, Жалилов Өмүрбек, Көлдүк айылдык. Барбы Жайылов? Жайылов Өмүрбек. Анда мен сөздү биздин союздун юристине бере берейин, анткени эки маселе тең юридикалык бага, юридикалык экспертизага сөзсүз түрдө калыш керек. Ошондуктан көп маселе биздин юрист аркылуу өтөт. Ошол юристибизге болторбай. Өмүрбек Батыевич, саламатсыздарбы? Урматтуу бүгүнкү конференциянын катышуучуларга салам айтабыз. Өмүрбек Батыевич, сизге рахмат сөз бергениңиз үчүн. Мен орусча, чтобы өзүм оюмду жеткирүү үчүн максатында. Уважаемые коллеги, уважаемые участники сегодня конференции, уважаемая Аида, депутат, уважаемая депутатка Смолива, я очень рада, что вы с нами сегодня, вы нас поддерживаете, Союз МСУ. Я хотела бы попросить вас, когда, я надеюсь, тоже, если вдруг попаду в этот округ, может, проголосую за вас, куда бы, я бы поддержала бы, да, вас, я бы хотела бы попросить, чтобы усилить, да, статус Союза МСУ. Сегодня Союз МСУ, да, он легитимен, он выражает, с ним необходимо при подготовке, при продвижении нормативно-правовых актов необходимо согласование, консультации, проведение обсуждений. Я бы хотела бы усилить, внести такую норму о том, что союзские организации, у него статус другой. Поэтому я хотела бы предложить о том, что законодательно закрепить, придать особый статус Союзу МСУ, потому что Союз МСУ, он выразитель мнения всех органов местного самоуправления. Поэтому я хотела бы вот эту норму сделать более шире и более прописать на том уровне, который именно выражал мнение всех органов местного самоуправления в парламенте, в правительстве, на региональном уровне, не только национальном, но на региональном уровне. Вот у меня такое пожелание. И потом я бы хотела бы попросить еще обратить, да, в рамках доклада есть необходимо посмотреть, да, об этом сейчас главы и руководители исполнительных органов не скажут, потому что это их интересы. Но мы хотим, чтобы власти пришли профессиональные, и у них был стимул работать, мотивация. И вот эту норму, оценку, да, и мы будем предлагать свои тоже предложения о том, что давать свою оценку и о том, что Трудовой кодекс и закон о гражданской муниципальной службе, он ухудшает положение наших руководителей. Это глав АЛКМТУ и мэров городов. Они, в отличие от тех же органов местного самоуправления, а у них получается намного продолжительность трудового отпуска меньше, они лишаются, меньше у них компенсации, поэтому вот эти вот вопросы тоже необходимо привести. И очень больной вопрос относительно проверок, то, что есть оценку относительно проверок. У нас есть нормы в законе о местном самоуправлении, в законе о гражданской муниципальной службе относительно досрочного освобождения глав и мэров городов. Я бы не стала бы этот механизм, я думаю, что необходим, как вот юрист лично, я бы хотела сказать, что он противоречит, сказать, виновен или не виновен, законное действие или незаконное решение принял глава АЛКМТУ, или он, если прокуратура, а мы знаем, что у нас сейчас в Кыргызстане равенство всех субъектов, что государственных органов, что органов местного самоуправления, принцип равенства должен быть работать. Если да,
предположим, мэр города или глава айлукмета допустил какое-то нарушение, только в суде органы прокуратуры должны доказать, что он закон нарушил, что он виновен. И суд только должен давать оценку, правовую оценку, что глава или быть основанием для того, чтобы досрочно освобождать. Поэтому сегодняшний механизм досрочного освобождения тоже требует глав айлукмету, и освобождения глав айлукмету и мэров городов требует пересмотреть, потому что этот механизм, он ставит прокуратуру выше, чем органы местного самоуправления, глав айлукмет. Должен работать все процедуры, механизмы должны быть открыты и справедливы, и законные. В целом все. А относительно учета тех механизмов, которые сегодня Айнура выступала, это только часть механизмов предлагаемых. Там есть подготовлено было в рамках проекта, было очень много дискуссий. Я надеюсь, что мы будем встречаться, мы будем вместе работать. Пользуясь случаем, я хочу всех пожелать здоровья, вам успехов, всем. И берегите себя, берегите свое здоровье, берегите близких. Спасибо, Венера. Спасибо большое. Урматтуу Айда Камчыбековна, урматтуу коллегалар. Бул эки маселе боюнча биз ушу 2 жылдан бери бир топ талкууларды өткөргөнбүз, фокус группаларды өткөргөнбүз, телек столдорду өткөргөнбүз, түздөн-түз жолугушууларды өткөргөнбүз. Ошондуктан Айнура өзүнүн презентациясынын башында айткандай, ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруулардын көпчүлүгү колдоо көрсөтүп атышат. Башка каалоочулар жок болсо анда Айда Камчыбековна резолюция кабыл алышыбыз керек. Ансыз болбойт экен. Резолюцияда бир нече сунуштарыбыз бар. Ошолорду Айда Камчыбековна окуп койсоңуз. Өрүк Бадыевич, чоң рахмат. Венера айым айтылган сунуштар сөзсүз эске алынат, карап чыгабыз, дагы чогуу талкуулаш керек. Негизинен мен макулмун. Аны дагы биз кийинки жолугушууларда талкуулайбыз. Анан барыңыздарга дагы чоң рахмат. Айтылды. Кийинки мындай жумуш жасоого дагы алдыга жылууга абдан көп проблемалар дагы бар экен. Мына ковид боюнча дагы кырдаал абдан оорлошуп баратат, тилекке каршы. Анан кийин буга чейин дагы айттыңыздар, медицина кызматкерлерин айтып, жасаган жумушун айтпай калдыңыздар деп. Бирок бул маселени азыр штаб иштеп атат. Биз баары бир өкмөттүн алдында коебуз. Кандай маселелер болсо кайрылыңыздар, мага түз эле кайрылсаңыздар болот. Кат аркылуу дагы, эгерде сиз боюнча дагы жетишпегендиктер болот, анан кийин калган маселелер болуп атат. Бирок негизинен абдан жакшы иштеп атышты да. Азыр ЧП, ЧС, бирок баары бир мына оору жайылып, мына жогорку кеңештин ичинде дагы абдан көп депутаттар дагы ооруп атышат. Жогорку кеңеште дагы очогу табылды десек болот. Өзүңүздөрдү этияттаңыздар, ден соолук болсун, элди көп чогултпаганга аракет жасаңыздар. Анда мен резолюцияны, сунуштарын гана окуп коеюн, Өрүк Бадыевич. Кыргыз Республикасынын мыйзамдардын аймактарды, жергиликтүү жамааттарды жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын өнүктүрүүгө тийгизген таасирлерин баалоонун жыйынтыктарын Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы жана биз талкуулаган көйгөйлөрдү эске алып, сунуштар Кыргыз Республикасынын өкмөтү бюджеттер аралык мамилелердеги кызыкчылыктарды Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешине кароосуна киргизүүнүн алдында жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзу аркылуу макулдашуусунун механизминин укуктук чектерин орнотуу, аталган макулдашуунун механизмине мыйзам кабыл алууда бюджеттик кодекстин 49-беренесинде каралган мамлекеттик органдар тарабынан билип туруп тиешелүү компенсацияны камсыз кылбастан иш-чараларды жүзөгө ашыруу боюнча чечимдерди кабыл алууга тыюу салынат деген ченемди секирип өтүүгө мүмкүн болбогон тосмонун болуусу, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзунун мыйзамдардын өнүгүүсүнө жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасынын өнүгүүсүнө тийгизген таасири тууралуу жогорку кеңештин баяндамасындагы субъекттүү позициясы экендигин эске алуу менен Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин комитеттеринин жыйындарында 6-чакырылышында кабыл алынып жана аймактардын, жергиликтүү жамааттардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өнүгүүсүнө түздөн-түз таасир көрсөткөн өркүндөтүүгө багытталган сунуштарды карап чыгуу. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин алдында берилчү отчетунун форматына жергиликтүү жамааттардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өнүгүү көрсөткүчтөрүн аймактар боюнча киргизүү, киргизген таасири тууралуу баяндаманы иштеп чыгууга буйртма берүүчү катары жогорку кеңештин илимий изилдөө борборун, аткаруучу катары союздун өз каражаттарынын эсебинен аныктоо, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин контролдук функциясын аткарууну күчөтүү, өнөтүү, маалыматтарды чогултуу процесси, иштеп чыгуу жана талкуулоо, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин кароосуна киргизүү жана структураларында талкуу жүргүзүү боюнча талаптарды коюу. Талкуунун катышуучулары жогорудагы сунуштарды кабыл алуу менен төмөндө жыйынтыктарга жетсек болот деп ишенишет. Жергиликтүү жактары мыйзам кабыл алуу процессинде эске алуу механизмине ээ болот. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнөн жергиликтүү жамааттардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызыкчылыктарын тең салмактаган мыйзам демилгелерин алып калат. Баяндаманы жогорку кеңеш менен жергиликтүү жамааттын ортосундагы ар дайымкы байланыш куралы катары ишке киргизүү, жогорку кеңештин мыйзамдарынын таасиринин объективдүү индикаторлору боюнча союздун жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын легитимдүү бирикмеси аркылуу
ал эми республикасынын өкмөтү аркылуу баалоонун куралына ээ болот. Бардык иш-чаралардын жыйындысы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин аймактарын жергиликтүү жамааттардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өнүгүүсүнө таасир этүүнүн эффективдүүлүгүн олуттуу жогорулатууга мүмкүнчүлүк түзүп берет. Менде мындай сунуш бар, бул резолюциянын долбоору болуп атат. Ушунчалайлы анан кийин кабыл алып, бүгүнкү конференциянын жыйынтыгы менен ушул резолюция кабыл алынышы керек. Рахмат Айда Камчыбек менен толуктап кетейин. Бул резолюцияда бүгүнкү айтылган сунуш пикирлер да бар болчу, административдик аймактык реформа боюнча жана башка маселелер боюнча. Булардын баардыгы ушул жыл сайын берилүүчү докладка камтылат. Ошондуктан биз киргизгенибиз жок. Ушул жыл сайын берилүүчү доклад ушул механизме киргизилип калган болсо, ошол докладтарда баардыгы айтылат ушул ой пикирлер. Ошондуктан бүгүн ушуну мындай долбоор катары мындай негизинен кабыл алсак, катары айтып кетейин. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу союзу быйыл президентке дагы ушул сыяктуу докладты даярдап атабыз. Ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруунун абалы жөнүндө президентке маалымат даярдап атабыз. Буюрса сентябрь, октябрь айларында даяр болуп туруп президентке дагы беребиз. Ал документтин ичинде дагы ушул кабыл алынган мыйзамдардын таасирдүүлүгү блогу дагы бар. Ошол жерде сунуштар да болот, аны дагы ушул эске алып койсоңуздар. Анда эмесе каршы болуп чатка кирип бардыңыздар, макулдугуңуздарды билдирсеңиздер, биз кийин өзүбүз анализдеп алабыз, канчасы кандай сунуш берди, мына уже макул деп келип атат. Буюрса, негизи бардыгы эле макул болсо керек, себеби биз башында айтканбыз, бул маселелер жергиликтүү өз алдынча башкарууларга керек. Ошондуктан макул болсоңуздар керек. Эгерде Айда Камчыбековна, сизде башка сөз жок болсо, анда конференцияны жапсак болобу? Менде башка чоң рахмат сиздерге, баарыңыздарга. Абдан кызыктуу конференция болду. Ишиңиздерге ийгилик, эң башкысы ден соолугуңуздарга кам көрүңүздөр. Сизге дагы ушул келе жаткан шайлоону өткөрүүндө мындай ийгиликтүү болуп, кайрадан дагы келип келишиңизге биз баардык катышуучуларга чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздерде да алдыңыздарда жергиликтүү кеңештерге да Айда Камчыбековна айткандай, ушул ден соолукта болгула, үй бүлөнү сактагыла, өзүңүздөр сактангыла. Чоң рахмат катышканыңыздарга. Елена, заканчиваем. Спасибо большое, коллеги. До свидания. Спасибо за участие. Благодарю всех за плодотворную такую дискуссию. До свидания. До следующих встреч.